биринчи кезекте мамлекетти ошол экономикасы аркылуу гана тааныйбыз. Дүйнөлүк эл аралык уюмдардагы мамлекеттерди ошол экономикасы абдан мыкты, өнүккөн мамлекет, орточо мамлекет же кедей мамлекет деп бөлөт. Демек, биздин мамлекетте дагы, Кыргызстанда дагы негизги 3 приоритеттүү деп коебуз. Эң актуалдуу багыт болсо, ошонун бирөөсү бул экономика. Экономиканын өзөгүнү ишкердик, орто жана чакан бизнес түзөт. Ишкердикти алдыга жылдырыш үчүн эң негизги нерсе бул жеңил эрежелер. Кыргызстанда эмне үчүн ушул нерсе алдыга жылбай атат? Биз көп себептерин билебиз. Баарыбыз айтабыз, бул жанакы бюрократиялык система. Көп документ алабыз. Финансы булактары алыш абдан оор, же болбосо пайыздык ставкалар абдан бийик деп. Эгерде жанакы биз айткан жеңил нормалар калыптанса өлкөбүздө, биздин мамлекетте дагы чоң эл аралык корпорациялар пайда болуп баштайт. Ошондуктан биз бир үй бүлө бир ишкер деген программа сунуштап атабыз. Мамлекет тараптан түзүлө турган нерсе бул жалпы ишкерлерге өзүңөр жакшы билесиздер. Текшерүүлөр азайыш керек. Мамлекеттик, техникалык, экологиялык коопсуз инспекциясы бар. 7 тармак боюнча текшерет. Андан сырткары салык инспекциясы бар. Андан сырткары каржы полициясы бар. Андан сырткары экологиялык өзүнчө кызмат бар. Мындай кызматтар айта берсеңиз абдан көп. Ошонун баары келип туруп бизнес текшере турган болсо, бизнеске келип өзүнүн талаптарын койсо, эч бир бизнес туруштук бере албайт бүгүнкү күндө. Ошонун курманды болуп жүрөсүздөр баарыңыздар. Биз мисалы бүгүн ушинтип ойлоп атабыз жана сунуштайбыз. Каржы полициясынын бизге кереги жок. Бизнеске аралашпаш керек. Бир гана салык инспекциясын калтырып, түздөн түз салык менен гана ачык айкын иштегенге, калган биздин мамлекеттик органдар аралашпаса, мен ойлойм, бизнес өзүнүн нугуна түшөт. Ошондо элдин жашоосу оңолот. Эгерде ар бир үйдөн профессионалдуу түрдө бирден ишкер чыкса, демек ал өз үй бүлөсүн багат деген сөз. Мамлекетке кошумча салык төлөйт деген сөз. Ошондуктан өнүгүү биздин алдыбызда турат. Ошол өнүгүүнү жөнгө сала турган бирден бир орган бул Жогорку Кеңеш. Эгер парламентке бүгүнкү элдин катмарындагы реалдуу проблемаларды түшүнгөн, билген, акылы жеткен, ошого анализ бере алган, мыкты, чыгаан парламентарийлер, депутаттар бара турган болсо, мен ойлойм булардын баары бат эле жолго түшөт. Ошондуктан Бир Бол саясий партиясынын курамында жаш десең жаш, билимдүү десеңиз билимдүү, ишкер чөйрөсүнөн эл аралык стандартка жооп берген ушундай мыкты ар тараптуу команда топтолуп Жогорку Кеңешке баратабыз. Айтылган жаңы идеяларды, айтылган жеңил эрежелерди Кудай буйрса биз депутат болуп калсак, аны ишке ашырганга толук мүмкүнчүлүк болот. Биздин мамлекеттеги эң өнүккөн мамлекеттердин катарына киришине тилектешмин. Чоң рахмат. Абдисаид Каримбеков, чоң рахмат. Бир Бол, номер 13.